Бардык шарты бар муниципалдык базарда уети 450 сом, өсүмдүк майынын 5 литри 525 сом, кумшекер 75 сом, картошка 33 сом, сабиз 30 сом, пияз 45, өзгөн күрүчү 100 сомдон сатылып жатат. Базарга келик, жаңы базар ачылган экен, көрөлү деп, үстү жабык экен, жакшы, ичи ысык экен. Анан кандай десем, көчтөр амарсама 450 көч алдым, экөөнүчү. Анан кыдырып жүрөбүз, жаңы өзгөндөн келдик тең. Ошондон жакшы базар экен. Анан ошо кызмөкөз айланып тегерен жүрөбүз, нелер барды. Ундар да арзан экен. Жакшы, мен көптөн бери мындай базар көрүлө элем дең. Же ачык, же неме болуп. Анан арзандыгы жакты. Элге иштеген билинет да ошо. Ар бир келген кардардан мындай жылуу пикирди угуу Гүлжамал Байгазиева сыяктуу сатуучуларды кубантат. Анткени алуучу да, сатуучу да ыраазы болгон учурда береке болот дейт. Базарда көп эле жыл болду негизи иштегениме. Базарыбыз бир аз неме болуп атты эле. Мына жакында акция баштагандан бери жакшы. Элдер жакшы келип баштады. Көбөйүп калды. Биздин базарыбыз берки базарга салыштырмалуу мүмкүн бошунча неме арзаныраак кылып атабыз. Чем берекеге караганда, берки Адилет базарга, наркы эски базарга караганда. Ошо бизде основной майлар, май, чай, туз, макарон, ушул күндө керектүүчү тамак аштарды арзандаттык ушуларды. Муниципалдык базардагы арзандатуу шаар бийлиги тарабынан уюштурулган. Мындагы негизги максат элди арзан баадагы продукция менен камсыздоо болуп саналат. Шаар мэри Эрнисбек Ормоковдун тапшырмасы менен алдыда башка бир катар азык-түлүктөрдү арзан баада сатуу пландалып жатат. Бул жерде биз Жалал Абад шаарыбызда муниципалдык базарга биз бир жума мониторинг жасадык. Ошондой эле шаарыбыздын ичиндеги супермаркеттерде, ошондой эле борбордук базарыбызда, ошондой эле оптум келген азык-түлүктөрдү бар жогун салыштырып келсек, өтө кымбат сатылат экен. Борбордук базарда, ошондой эле супермаркеттерде. Биз арзан ошол дүң баада алып келгендерди бул жакка сунуштап, бул жерде алып келип, бул жердеги сатуучулар өтө көп кошпойт. Ошондон эле арзан азык-түлүктөр болуп атат. Ошондой эле биз Госматрезервден дагы келишим түзүп, шаардык мэрия кум шекер менен өсүмдүк майын биз ошол эле арзан баада бул жака алып келип сүйлөшүп саттырып атабыз. Белгилей кетсек, муниципалдык базар Жалал Абад шаарынын Курманбек көчөсү номер 8 дарегинде жайгашкан. Мында миңге чукул соода жайлары бар. Алардан түшкөн ижара акысы толугу менен шаар казынасына түшөт.